9-bölüm. 8-günü Musa Arundu anın uğuldарын жана Ысрайыл аксакалдарын чакырып алып, Арунга мындай деди: Күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бодом алдын ичинен бир букачар, бүтүндөй өртөлчү курмандыкка бир кочкор алып келип, Теңирдин алдына кой, экөө тең кемчилиги жок болсун. Анан Ысрайыл уулдарына мындай де: Күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке, бүтүндөй өртөлчү курмандыкка кемчилиги жок букачар жана бир жылдык коз алып келгиле. Теңирдин алдында курмандык чалуу үчүн тынчтык курмандыгына бир өгүз, бир кочкор, нан курмандыгына зайтун майы кошулган нандарды алып келгиле. Анткени бүгүн силерге Теңир келет. Ошондолар Муса эмне буйруса, ошонун баарын жыйын чатырынын алдына алып келишти. Бүт жамаат келип Теңирдин алдында турду. Ошондо Муса аларга: Теңир буйругандай кылсаңар, силерге Теңирдин даңкы келет деди. Анан Муса Арунга мындай деди: Теңир буйругандай курмандык чалынуучу жайга чыгып, күнөө үчүн чалынуучу жана бүтүндөй өртөлчү курмандыгыңды чалып, өзүңдү да, элиңди да күнөөдөн тазала. Элдин алып келген курмандыктарын да алып, бардыгын күнөөдөн тазала. Ошондо Арун курмандык чалынуучу жайга келип, өзүнүн күнөөсү үчүн букачар сойду. Арундун уулдары ага анын канын алып келишти. Анан ал сөөмөйүн канга малып, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнө сыйпады. Ал эми калган канды курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төктү. Ал эми күнөө үчүн чалынган курмандыктын майын, бөйрөктөрүн жана боор майын Теңир Мусага буйругандай кылып, курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди. Эти менен терисин стандын сыртына алып чыгып өрттөп жиберди. Анан бүтүндөй өртөлчү курмандыкты сойду. Арундун уулдары ага анын канын алып келишти. Ал канды курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты. Анан ага бүтүндөй өртөлчү курмандыктын жиликтеп бөлүнгөн эттерин башын алып келишти. Ал аларды курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди. Ал эми ичеги карны менен шыйрактарын сууга жууп, бүтүндөй өртөлчү курмандык менен кошо курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди. Анан элдин күнөө үчүн алып келген текесин сойду. Аны мурунку курмандыктардай кылып, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка чалды. Анан бүтүндөй өртөлчү курмандыкты да өзүнүн эрежеси боюнча курмандыкка чалды.